Жагымдуу музыкалык чыгармадагы жаңырып болду. Ал эми бизде студияда конокторубуз бар. Ооба, өзгөчө коноктор бар. Конокторубуз менен тааныштырып өтөлү. Марат Шамилов, тайбокс боюнча ВМФ Федерациясынын вице-президенти жана ошондой эле спорт чебери, дүйнө чемпиону, Евразия чемпиону. Таиландтын 2017 жылкы мыкты спортчусу наамын алган жана 2 жылдан бери Таиландда жашап, Кыргызстаныбыздын желегин, байрагын желбиретип келаткан спорт чеберин тааныштырып өтөлү. Жаныбек Бейшебек уулдары бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кызматыңыздар менен таңкы маанайлар кандай, мырзалар? Жакшы. Жакшы келип алдыңыздар. Момунча медалдын баарын көтөрүп келүүдө жөн түшүк болуш керек. Келиңиздер, ийгиликтер кут болсун алгач эле. Рахмат. Кыргызстанга келгениңизге канча болду Жаныбек мырза? 10-15 күн болуп калды окшойт. 15 күн болду келгениңизге. 2 жыл жашап келиптирсиз Таиландда. Анан ал жактагы ийгиликтерге кантип жетишип аттыңыз? Кимдер колдоо көргөзүп атты? Ушул жөнүндө алгач кеп калсак, келиңиз. 2 жылдан бери Таиландда жашап келип, профессионалдар арасында көптөгөн бойлорду өткөрдүк. Колдогон жагынан айта келсек, тренеримдин поддержкасы, ата-энемдин поддержкасы, анан биздин кыргыздын патриот жакшы Эдил Касьянов деген байкелер колдоп атты, мүмкүн болушунча. Калганы болсо тайский залдар, анан өзүбүздүн күчүбүз менен. Жакшы. Марат мырза, мынакей тайбокс боюнча кеп калып атабыз. Кыргызстанда ушул спорттун түрү боюнча спорт чеберлерибиздин деңгээли канчалык эсе, ошол менен биргеликте тайбокс Кыргызстаныбызга мисалы канча убакытта келди, деңгээли кандай, тайбокска кызыккандардын саны кандай, ушул жөнүндө айтсаңыз, тайбокс боюнча федерация жөнүндө. Өзүбүздүн федерация боюнча, биздин федерация 2013-жылы ачылган. Биздин агайыбыз тренер Сыргак Айталиев өзү ачкан, өзү президент болуп, андан кийин эле бизди окуучулар катары бизди вице-президент кылды. Ошондон бери иштеп келатабыз. Дүйнө жүзү чемпионатына биздин федерациядан жыл сайын 6-7-8ге бала барат. Анын арасынан эң биринчиден болуп бизде ушу Жаныбек өзгөчөлөнүп чыкты. 2 жыл мурун дүйнө чемпионуна барып, 2-нчи орунду алып калып, бул ошакта эле калам мен деп калып, аяктан эң мыкты спортчулар менен беттешип, ошондон бери эмгектенип келет. Анан Жаныбектин аркасы менен азыр тайбокска кызыккандар деле көп. Стимул болот. Стимул болуп. Азыр Жаныбек эми залга келгенден баштап бизге залда эл көп, аябай көп. Ушул жылы мартта дагы Кудай буйрса 10го жакын балабыз кетет. Азыр даярдык катуу болуп атат. Ошо. Жаныбек, биз кадр артында дагы бул мынча байгелерди, медалдарды тизип отуруп дагы башыбыз айланып калды да. Ушунчалык көп экен айтор. Анан негизи эле спорттун бул түрүнө канча жашыңдан аралашып калгансың? Негизи спортто кичинекей кезимден бери эле жүрөм. Именно ушул тайский бокс боюнча 2012-жылдын башында же 2011-жылдын аягында келгем. Ушунда келип эле жакшы чоң аракет кылып, анан агай көрүп калып, 30 баланын арасынан сиздин аракетиңер аябай жакшы экен, келечекте чоң ийгиликтерге жетишем десеңер даярдап баштайм дегенде мен макул ошон үчүн эле келгем деп, анан уже сразу 1,5 ай өткөндөн кийин индивидуально карап баштадым. Эң сонун. Бул медальдарга токтоло турган болсок, курларга токтоло турган болсок, бул да өзгөчө бир медаль экен да, салмагы бир укмуш. Бул кайсы жактан алгансыз? Мисалы бул курлар боюнча дагы маалымат бере кетели. Медальдар жөнүндө дагы кененирээк айтып өтсөк да келиңиз. Алдыбы сиздин колуңуздагы турган медальды деген Таиландтан 2016-жылы тайский бокс боюнча профессионалдар арасында алгам. Таиландда жашап атканыма 1 ай болгон. 3-чү боюм болчу. Ошондо алгам. Алдыгы Макс Муай Тай деген Таиланддагы негизи дүйнө жүзүндөгү эң чоң турнирдин медали.
Жакшы, курларды тааныштыралы. Курду деген мунусун деген мен чемпионат мирадан алгам 2017 жылы. Немеси менен лучший спортсмен чемпионат мира деген намы менен чыгып. Намы менен кошол биргеликте бул кур аябаган өзгөчө экен. Эмеси кызыктуураак. Тарыхы аябай кызыктуу. Келиңиз. Эмнеге дегенде ошо кур коюлуп атканда буга чейин 10 күн мурун Манас Батырлар деген турнир болгон да. Бизде Кыргызстанда 2 федерация бар. Бирөө ИФМА деген эме, тайский бокста федерация. Бирөө биздики ВМФ. Анан ошо ИФМАдагылар Манас Батырлар деп чоң турнир бар, среди мастеров. Анан ал беттешиде жалаң гана мастерлер эле жолугуш керек болчу, спорттун чеберлери. Ошондуктан Жанбек баарын утуп келип, анан бирок финалда мурду сынып калган болчу да. Биз муну мурдун түзөтүп, анан 10 күндөн кийин эле бул поездди защита кылыш керек болуп калды бирманский бокстун. Аяктан болсо топовый боецтерден келген, десяткага кирген Москвада эң күчтүү боец келип, ошо менен беттешип, муну мурду эмне кылабыз деп. Эң кызык. Навокаинден 2 шприцти мурдуна сайып туруп анан чыгарганбыз да. Жакшы утту. Баракелде билдирүүлөр келген экен. Ошондо Жаныбек бул спорттун түрү боюнча Кыргызстан боюнча бийик даражада ким турат деген экен. Спорттун түрү боюнча кененирээк. Азаматсыңар жигиттер деген смс билдирүү бар экен. Рахмат. Бул спорт боюнча Кыргызстанда биринчи даражада ким туратпы? Эми биринчи даражада айтыш кыйын, негизи ар ким өзүнүн весинде выступать этет. Келсин рингке, көрөбүз ким келди. Андай эмес. Негизи 3 Кыргызстандын 3 эле биринчи номерин айта кетсем, ар бир весовой категорияда азыр 60 килограммда жарым жылга жакын жашап кеткен Эшбаев Нурзаман деген бала бар. Ошону деген, могу быйылкы сезон ошол үчүн аябай абдан ийгиликтеринен болду деп айтып койсок болот. Ошон үчүн быйылкы сезонго 60 килограмм ошол баланы биринчи орунга койсок болот. 67 килограммдан 2017 жыл быйылкы сезон меники космический болдук десек болот, мен турсам болот. Анан 71 килограммда көрүүчүлөр тааныйт болуш керек, Рафаэль Физиев деген абдан жакшы мыкты боец бар. Тайский бокска да чыгат, азыр акыркы 2 бойдо ММАден утуп койду. 71 килограмм ошону коюп койсок болот. Могу 2017 сезондо алганда. Негизи айта келсек, эмгектери көп, даражалары чоң балдар бизде абдан көп. Эң сонун, жакшы. Телекөрүүчүлөрүбүзгө кайрылуу төлөө, кадырман телекөрүүчүлөр, суроолоруңуздар болсо конокторубузга байланышка чыгыңыздар, 56 72 сандарын териңиздер. Ал эми билдирүү узатыңыздар келсе 0772 98 70 07 сандары. Кызматыңыздарда Жаныбек досум ийгилик деген билдирүүлөр келип атат, сыймыктанабыз деген билдирүүлөр келип атат. Келиңиз, алдыдагы пландар жөнүндө кеп туралы. Бул чек эмес болуш керек, бул жаңы башталыш болуш керек сиз үчүн. Кандай пландар бар? Анан биз атайын бул тай бокс боюнча өзүнчө бир чемпионаттар өтөт экен. Анан сиздин баягы кызык суроо да. ММАге, чоң дүйнөлүк немеге катышуу пландар барбы бул боюнча? Пландар. Ошо 2 жылдан бери көптөгөн көрөрмандар, көрүүчүлөр, жакын достор ММАга өтпөйсүңбү деп көп жазып келатышат. Анан ошо быйыл федерация менен согласовать этип, агайымдан уруксат алып, ошо ММА турнирине азыр акырындан даярдык көрсөтүп келатабыз. Кудай буйрса келечекте 1,5-2 айда Кудай буйрса ММА бир чоң промоушендан көрүп кала аласыңар. Мени жана менин жакшынакай Татынакай коронный ударымды ошоктон көрүп калсаңар болот. Эң сонун, азыр болсо эмне кылалы? Бир видео тасмага кезек берели, аны көрүп алып, кийин маегибизди улантабыз. Келиңиздер.
эң сонун мынакей сыймыктануу менен көрүп отурдук. Кыргыз элибиз дагы бул мынакей конокторубуз менен сыймыктансак арзыйт. Кенен ушул видео тасмадан көргөн ийгиликтер жөнүндө, ошол беттештер жөнүндө кеп кылсак да, Жаныбек мырза, кадр артта да сөз кылып калдык. Бир айында 3 ирет беттешке чыккан учурларыңыз болгон экен. Канчалык деңгээлде кыйын, канчалык деңгээлде оор жана бул жетишкендиктер жөнүндө, бул жогоруда видео тасмадагы негизи Таиландка көп боецтер барып эле кетет. Негизи жаңы келген боецке Таиландка бир 10 рейтинговый бой берет негизи. Көчөдөн согушасың, эл көрбөгөн жерден согушасың, обычный эле бойлор. Мен жаңы бара калып эле бир легенданын соперниги жок болуп калып, анан эртең барып согуш койбойсуңбу дегенден мейли келе деп агай деле барып согуш кое бер дегенден барып согуш коюп, ошондон элге көрүнүп калып, анан чоң интрига этип бул ким келе алып согушпойду, жакшы бой өткөрүп койду. Ошондон кийин меники рейтинговый бой эмес, мен топовый боецтерге чыгып алгам. Анан чыккан турнирлердин баары прямой эфир, анан толтура зрительдер. Ошентип айына бир 3 бой плюс еще топовойлор менен берчүмүн. Ошентип анан эми жалгызмын, агайым жок, особо деле колдогон киши жок башында. Эч ким деле көп тааныбайт. Анан башы бир аз окшошпой барат. Как бы бир аз карьерам токтолуп кала жаздады. Бирок за счет, наверное, характер или мындай көп иштегеним үчүн карьерамды мүмкүн болушунча түзөгөнгө аракет кылып түздөп кеттим. Жакшы. Жана биз болсо жогоруда видеолорду көрүп, ушунчалык кооптуу спорттун түрү, анан көпчүлүк спортчулар айтып калат, мелдешке чыгып жатканда ата-энесине айтышпайт да, кабатыр болбосун деп. Сизде кандай? Мен наоборот ата-энеме биринчи очередь айтам, анткени ата-энемдер 5 убакыт намазда. Алладан дуа кылып, Кудайдан тилеп турушат, мен үчүн дуа кылып турушат. Жакшы билдирүүлөр келип атат. Азаматсың Жаныбек, менин билишимче эч кандай демөөчүсүз ушул бийиктикке жеттиң деген калак тилектер келип атат. Дагы да болсо суроолоруңуздарды күтөбүз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мынакей саналуу минуттарыбыз бар. Маекибиз соңуна чейин өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берип жетишип калсаңыздар болот. Жана ошондой эле байланышка чыгыңыздар 56 56 72 сандары. Эми демөөчү жөнүндө дагы мынакей билдирүү келип кетти. Кандай болуп атат? Сизде учурда колдогондор барбы? Буга чейин сизди колдоосуз эле ушундай өзүңүздүн тырышчаактыгыңыз менен, көкбеттигиңиз менен ийгиликтерге жетишип келатырсыз. Учурда колдоолор канчалык деңгээлде көргөзүлүп атат? Учурда ошо акыркы 2 жылдан бери Таиландда жашап, аркы тарап мени көбүрөөк таанып калды окшойт. Негизи мамлекетте, биздин мамлекетте өтө деле көп деле тааныштар жок. Ошо жанагы айтып келген Эдил Касенов мүмкүн болушунча колдоп келген, колдоп келатат. Анан Сажда бренди бар. Ошо Сажда бренд азыр кийим жагынан полностью обеспечивать этип келатат. Башка колдоочулар жок. Федерация анан өзүбүз эле. Жакшы. Марат мырза, сизге мындай суроо болсун. Кыргызстандагы ушул тайбокс боюнча федерация бар, анан мына ушундай болгон жаш спортсмендерге, спорт чеберлерине колдоо көргөзүп келатасыздар. Бул боюнча, тайбокс боюнча Кыргызстанда бул биздин спорт түрү эмес да, биздин бул Таиландтын, тайбокс Таиландтын. Бизде Кыргызстанда билесиздер баары. Улуттук спортубуз кыргыз күрөш. Демек бул Таиландда өзүнүн улуттук спорту. Мисалы башка мамлекеттен эле бирөө келип биздин кыргыз күрөштү утуп атса башкачараак да. Ошон үчүн кээ бир Жаныбектин бойлорунда Жаныбекке жеңишти бербей койгон күндөр да болгон. Болбосо уткан. Атлетсиздик. Анан биздин Кыргызстанда бул тайский бокс жанагы олимпийский вид спорта болбогондуктан мамлекеттик тараптан каржыланбайт көп. Демек биз өзүбүздүн күчүбүз менен, аракетибиз менен Кудайдын жардамы менен эң биринчиден. Ошо калган аракет өзүбүздөн. Жаныбек, мынакей Таиландда калып калышыңа эмне себеп болду эле? Жогоруда Марат мырза дагы айтып калды, Кыргызстанда спорттун бул түрүнө анчейин көңүл бурулбайт деп. Акыркы бир 2012 жылдан бери 2015 жылга чейин
биякта көп эле согуштум. Анан анткени ары бери көп чыгып согушуп көп эле жеңип келе бергем Россиядан, Казакстандан. Ошого ары бери көп чыгып, көп согушуп жүрүп, көбүрөөк билгеним, үйрөнгөнүм үчүн биякта уже соперник калбай калган. Биякта деле, Казакстанда деле, Россияга деле көп чакырбай калышкан уже. Акыркы жолу жалгыз чакырды. Жалгыз келсе утулат окшойт деп окшойт. Жалгыз барып утуп келдим аяка барып. Анан ошонун айынан агайлар, Марат абалар айтты, дальше кетпесең уже өчүп каласың биякта уже сага. Жок башка кылар иш жок. Тай бокстун чордонуна барган турбайсызбы? Кет эле кет. Анан ошентип кетип калдым. Барып келдиңиз. Жакшы. Жаныбек азаматсыңар деген билдирүүлөр келип атат. Байланышта чыкканыңарды да күтөбүз. Анан Брюссель алдындагы пландардагы сонун экен, мындай курлардын да далайын алат деп ишенебиз. Качан өткөн атасыз ошондо? Тагыраак биз баягы интрига кылып кетели да бир жолу. Же тай бокс деле ушул боюнча улантып кетсе болобу, же ал спортко өтүп кеткенден кийин Марат мырза, бир спорттун түрүнөн кийинки спортко өтүп кетсе, кийинки кайра тай бокска кайта кетсе болобу же болбойбу? Болот. Болот. Мен негизи ММАге чыгып турам, анан параллельно тайскийге ошо эки направленияда азыр акырындан иштеп турабыз. Жакшы. Спортчунун тамак рациону кандай болуш керек? Тамак Салмак рациону кылмай деген бар сиздерде, ушундай түшүнүктөр, э? Ооба. Мен биздики кандай? Таиланддын системасы айта кетсек, эртең менен туруп эле сразу тренировкага кетебиз. Тренировкадан кийин 12-де обед. Камыр жебейбиз, таттуу ичпейбиз, туздуу деле жебейбиз. Анан биздикиндей жылкынын эти, койдун эти деген жок. Андай да жебейбиз. В основном тооктун эти же морепродукты же салаты. Ошол эле график, ар кандай салаттар менен аралаштырып, ар кандай коздоп, күнү-түнү эле ошондой кете берет. Баракелде. Таиландда ошондой да, азыр Кыргызстанда билесиздер. Кайсыл жердин колунда болосуздар деген Жаныбек мырза өзүңүз жөнүндө, үй бүлөңүз жөнүндө кыскача тааныштырып айтсаңыз. Мен өзүм Ысык көл областынан болом. Григорьевка деген айылынан. Буга чейин Таиландда жүргөндө көп сурашкан, каяктан болсуң деп. Четте жүргөн адамдарга точно көлдөн болом, Григорьевкадан болом деп айткандан болбогонго караганда постоянно Кыргызстандан деп эле койчумун. Анан бияка келгенде айтып атам, ошо Григорьевка деген Татнакай алтын жерден болом. Жакшы, куттуктайбыз, баракелде. Башка мамлекеттен сунуш түшсө, эмне кыласыз? Кетип калам. Кетип калам. Негизи айта келсек, сунуш түшүп атат. Менин контрактым тайский зал менен болгонуна караганда, арендага да сурап атышат. Анан Таиландда жүргөндө Камбоджа деген мамлекеттерге в качестве аренда чыгып согушуп келгенбиз. Анан биринчи очередь ата-энемен, тренеримен, анан федерациядан уруксат сурап көрөм. Если выгодно болсо, то под аренду. На совсем эмес. Ал жакта кандай көңүл бурулат спорттун бул түрүндө? Эми бүт эле мамлекетте бул вид спортко жакшы көңүл бурулат. Бизде деле жакшы бурулат, бирок кандай десем эми чоң деңгээлде эмес да. Жакшы. Марат байке, силер эмнеге чыкпайсыңар? Сизге сурап берген, сизде учурда Эми чыгыш үчүн даярданыш керек, убактыңды бөлүш керек. Эми биз баягы өзүбүз чыкпасак да инилер чыксын деген аракеттебиз. Өзүбүз жумуш менен алектенебиз көбүнчө. баракелде. Бир белдешке даярдануу үчүн күнүнө канча саат машыгуу керек? Көп адамдар 2 жылдан бери, 3 жылдан бери тренировка кылып келатам, что-то результат чыкпайт деп көп вопрос сурап беришет. Негизи биздики бир жумасына 12 жолу кросс чуркайбыз, жумасына. Жана ошо 2 жылдан бери тренировка кылып келаткан адамдар, результат чыкпагандар бир жылына 12 кросс чуркайт болуш керек алар. Поэтому результат жок. Биздики ошондуктан эртең менен 7ден 8ге чейин кросс, 8ден 10га чейин работа на лапах, 10дон 11ге чейин подкачка. Кечинде 3дөн 4гө чейин кросс, 4дөн 6га чейин груша, лапа, работа на парах, клинч, спарринг. Ошолордун баары бүткөндөн кийин анан кээде кросско кетип калат. Машыгуу ыкмаларын дагы өзүнчө башкача. Ырачык беребиз, мырзалар, кадырман телекөрүүчүлөр, дал ушул инсандар чыныгы Кыргызстаныбыздын сыймыктары таанып, билип жүрөлү. Мынакей Таиланддан келип, эми кыргыз журтчулугуна өз жүзүн көргөзүп отурат. Жаныбек мырза жана ошондой эле Марат байкелер.
дагы бир жолу конокторубузду эсиңизерге салып өтөлү. Тайбокс боюнча ВМФ Федерациясынын вице-президенти Марат Шамилов мырза жана ошондой эле спорт чебери, дүйнө чемпиону, Евразия чемпиону Жаныбек Бейшебек уулдары бизде конокто болушу сиздерге ырайчылык беребиз. Ийгиликтер каалайбыз, бар болуңуздар. Ал эми биз программабыздын сапарын алдыны көздөй улантабыз.